Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз тарбиялык сааттан тазалык өмүр булагы деген тема менен таанышабыз. Сабактын максаты тазалык жөнүндө маалымат алабыз. Жугуштуу оорулардын алдын алууну үйрөнөбүз. Ден соолугубузга кам көрүүгө, гигиенаны сактап жүрүүгө үйрөнөбүз. Тазалык деген эмне балдар? Туура айтасыңар. Тазалык деген бул дене боюбузду таза алып жүрүү, колдорубузду таза кармоо, жүзүбүздү таза кармоо, тиштерибизди эртең менен туруп жууп, сырттан ойноп келгенде колдорубузду жууп, ар дайым өзүбүздү таза алып жүргөнүбүз бул тазалык деп аталат. Ал эми эгерде колдорубузду жуубай, таза кармабай жүрсөк, эмне болушун билебизби балдар? Туура айтарсыңар. Мындай бактериялар, вирустар, микробтор келип колдорубузга, кийимдерибизге, жада калса окуп жаткан окуу куралдарыбызга дагы жабышып калышы мүмкүн. Бул ден соолугубузга зыян алып келет, ооруларды чакырат, температураларыбыз көбөйүп, башка ооруларды дагы козгойт. Бул микробторду бир гана микроскоп менен көрөбүз. Жөн караганда колубуз тазадай боло берет. Бирок балдар, өтө майда микробтор колубузга жабышып калат. Ошондуктан дайым колду самындап жууп, тазалап, андан кийин тамакка отурушубуз керек. Дайым сырттан келгенде, тазалыкка барганда колубузду самындап жуушубуз керек. Жаша самын, жаша суу деген ырды дагы жаттап алалык балдар. Микроб болот абдан куу, чыгарбайт да ызы чуу. Ага каршы күрөшкөн жаша самын, жаша суу. Ушуларды уландысын интернеттен издеп таап жаттайбыз. Балдар, дайым жуунгандан чарчабагыла. Жуунуп таза жүрсөңөр, ден соолугуңар сак болот. Андыктан дайым ден соолугуңарга кам көргүлө. Жана дагы жер жемиштерди дайым сууда жууп, тазалап, андан кийин жеш керек. Тамактанып өткөндөн кийин идиштерди дагы чайкап, тазалашыңар керек болот. Үйдөгү буюмдарыбыз, оюнчуктарыбыз, кийимдерибизди дагы таза кармап, таза жийип коюшубуз керек. Ар жерде чачылып жатса дагы зыян алып келет. Бир эле үйдө эмес, класста дагы тазалыкты сакташыбыз керек. Таштанды челекке кагаздарыбызды ташташыбыз керек. Класстын тазалыгына кам көрүп карашыбыз керек. Жана дагы балдар, үйдө дагы дайым таза болгула. Үйдөн чыккан жаман мусорлордун баарын таштандыга таштагыла. Ар жерге таштаганга болбойт. Ар бир уборкадан кийин колубузду самындап, тазалап жууп жүрүшүбүз керек. Аны менен эле биргеликте коомдук жайларда, көчөлөрдө, мектептерде да тазалыкты сакташыбыз керек. Атайын ишембиликтер жүргүзүп жатканда, ишембиликтерден качпай барып катышып, таза кармоого аракет кылышыбыз керек. Жолдо бара жатып дагы жаман нерселерди кармабашыбыз керек.